Саламатсыңар балдар, зоология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бакма канаттуулар жана канаттуулардын адамдын жашоосундагы ролу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер бакма канаттуулар жана алардын түрлөрү, ошондой эле канаттуулардын жаратылыштагы ролу жана канаттуулардын адамдын жашоосундагы ролу тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Адам баласы байыртадан эле канаттууларды колго багып келишкен. Айталы, мындан 5000 жыл илгери эле ушул бакма канаттуулардын ичинен көчкөндөрдү колго багышкан. Мындан сырткары бүгүнкү күндө кандай бакма канаттуулар бар деп турсаңар, анда алар менен таанышып алалы. Бакма канаттуулардын ичинен мисалы күрттөр. Адамдар күрттөрдөн жумуртканы жана этти алуу максатында өстүрүшөт. Ал эми тооктордон болсо жумуртканы, этти, ошондой эле кыкты жана куш жүндөрүн алуу максатында өстүрүшөт. Мындан сырткары каз өрдөктөрдү дагы биз бакма канаттууларга киргизебиз. Булардан адатта биз эт алабыз жана кошумча жумуртка алабыз. Ал эми өзгөчө көчмөн кыргыз элинде жырткыч канаттуулардын ичинен алгыр куштарды, бүркүттөрдү адамдар кеңири пайдаланып келишкен. Айталы, бүркүтчүлөр же болбосо мүнүшкөрлөр, мынакей булар ар түрдүү жырткыч куштарды таптап, алардын жардамы менен коёндон тартып түлкү, карышкыр, аркар, кулжа, текелерге чейин алдырып келишкен. Демек, көчмөн кыргыз элинин жашоосунда канаттуулар чоң мааниге же ролго ээ десек болот. Ал эми бүгүнкү күндө адам баласы өзгөчө кооздук иретинде тотугуштарды кадимки эле бөлмөлөрүндө багып келишет. Тотугуштар башка куштардан айырмаланып, куш жүндөрүнүн өңү жана адамды туурап сүйлөй билүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан сырткары тооктор түркүмүнө кирген бөдөнөлөр дагы адам турмушуна баш бакты десек болот. Себеби бөдөнөлөрдүн эти дагы, жумурткасы дагы өтө жогорку сапатта. Мисалы, булардын эти менен жумурткасы өзгөчө радиоактивдүү заттарды организмден чыгарууга жөндөмдүү, ошондой эле адамды жашартуучу дагы касиетке ээ экен. Ошондуктан косметикалык каражаттарды жасоодо дагы булардын өзгөчө жумурткалары кеңири пайдаланылат. Ошондой эле жумурткаларынын калың, катуу кабында кальций, фосфор дагы көп кармалган. Дал ушул бөдөнөлөрдү үй шартында кантип өстүрүп, алардан жумурткаларды жана этти алууга болот деп турсаңар, анда төмөндөгү видео тасмага жакшылап назар салсаңар болот. Бөдөнөлөрдүн жумурткасы дагы, эти дагы баалуу. Адамдар бүгүнкү күндө аларды үй шартында эле өстүрүп тукум алып жатышат. Себеби алардын эттери жана жумурткаларында фосфор, калий, темир жана көптөгөн витаминдер кармалган. Үй шартында аларды өстүрүү үчүн адегенде темирден жасалган мындай торлорду да даярдап алышыбыз керек. Андан соң бөдөнөлөр азыктана турган идиштерди дагы желим чакалардан эле колго оңой жасап алсак болот. Эгерде санын көбөйтүүнү кааласаңар, анда мындай темир торчолордун санын дагы албетте көбөйтүш керек. Ошондой эле алар жечү азыктардын баардыгында түрдүү макро, микроэлементтер толугу менен кармалыш керек. Бөдөнөлөрдү чоңойтуу үчүн адегенде алардын жумурткаларынан инкубатордо жүжөлөрүн чыгарып алышат дагы, андан соң жүжөлөрүн атайын мындай бөлмөнүн ичинде кармашат. Эң башкы шарт абанын температурасы 20 градустан жогору болушу керек. Ошондой эле алардын азыгы да майдаланган жана аш болумдуу болуш керек. Булардын жүжөлөрү, мисалы тооктордун жүжөлөрүнө салыштырмалуу өтө тың келишет. Бул жол менен булар 2 айдан кийин жетилет. Андан соң аларды 5-тен 10го чейинки санын бир темир тордун ичинде кармап, алардан биз тукум алсак болот экен. Алардын эркек ургаачысын көбөйүү органдарына жана куш жүндөрүнүн түсүнө, ошондой эле үнүнө карап айырмаласак болот. Булар 2 айдан кийин жетилет дагы, күнүнө бирден жумуртка бере баштайт. Көпчүлүк мындай бөдөнөлөрдү темир торлордо кармаганда алар жеүүчү азыктардын мындай аштоочолору жана ошондой эле суу атайын тамчылатуучу ыкманын жардамы менен ар бир кутуга жеткидей кылып жиберишибиз керек. Ошентип балдар, биз бөдөнөлөр тууралуу маалымат алып алдык. Эми кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы туура эмес? Асы: бөдөнөнүн эти тооктун этинен да баалуу.
Бысы бөдөнөнүн жумурткасынын кабыгы, адамдын сөөгү жана тишинин курамдары окшош. Высы бөдөнөнүн жумурткасы адамды карытуучу касиетке ээ. Эми ушулардын кайсынысы туура эмес экендигин табалы. Бирдики Асы, экиники Бсы, үчтүкү Всы, төрттүкү баардыгы туура эмес деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы туура эмес? Бөдөнөнүн эти тооктун этинин да баалуу, бөдөнөнүн жумурткасынын кабыгы, адамдын сөөгү жана тишинин курамдары окшош, бөдөнөнүн жумурткасы адамды каратуучу касиетке ээ деген жооптор болду. Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Туура жооп бул Выс экен. Башкача айтканда, бөдөнөнүн жумурткасы адамды карытуучу касиетке ээ деген жооп туура эмес экен. Тескерисинче, адамды жашартуучу касиетке ээ. Ошондуктан ар түрдүү косметикалык каражаттарды жасоодо дал ушул жумуртканы кеңири пайдаланышат. Эми силер менен бакма тоокторго кайрылалы. Тооктор байыртадан эле адам тарабынан багылып өстүрүлүп келген, мисалы жапайы тооктор. Булар бир жылда болжол менен 5-тен 10 гана жумуртка берет. Ал эми бүгүнкү күндө селекционерлердин жетишкендиктеринин негизинде алардын породаларын жакшыртуу менен биз бир жылда бир тооктон 300дөн ашык жумуртка ала алат экенбиз. Мисалы кыргыз селекционерлери биздин шартка ылайыкташкан, бийик тоолуу шартта өсүп, тукум калтырган, ошол эле кезекте жылына 160га жакын жумуртка берип, салмагы 2,5 килограммдан 4 килограммга чейин жеткен кыргыз тоогунун породасын иштеп чыгышты. Негизинен бакма тооктордун породалары 3 багытта алынат. Биринчиси эт багытында, экинчиси жумуртка багытындагы, ал эми үчүнчүсү жумуртка жана эт багытындагы тооктор болот. Мисалы эт багытындагы тоокторго биз Корнуэлл породасын мисал келтирели. Бул тооктор бир жылда 130 жумуртка беришет экен дагы, салмактары ургаачыларыныкы 3,5 килограммга чейин жетсе, эркектериники 4,5, айрымдары 5 килограммга чейин жетет экен. Ал эми жумуртка жана эт багытындагы тооктордон биз Эраванды мисал келтирип коелу. Бул породадагы тооктор бир жылда 170 жумуртка берсе, салмактары ургаачыларыныкы 2,5, эркектериники 3,5 килограммга чейин жетет экен. Ал эми жумуртка багытындагы тооктун породасынан биз Легорн породасын мисал келтирсек, булар бир жылда 300гө чейин же андан да ашык жумурткаларды берет экен. Ал эми салмактары ургаачыларыныкы 1,5–2,2 килограммга чейин жетсе, эркектериники 3 килограммга чейин жетет экен. Эми биз силер менен канаттуулардын жаратылыштагы ролуна кайрылып көрөлү. Деги эле адам баласы үчүн дагы жаратылышта дагы канаттуулар зор мааниге ээ. Алардын бири катары биз төмөндөгүнү алып көрөлү. Мисалы, канаттуулар омурткасыз жандыктар менен азыктанышат. Айталы, мисалы, сасык үпүптөр коңуздар менен, курт кумурскалар менен азыктанат. Же болбосо чыйырчыктар, ала чыйырчык, кара чыйырчыктардын бирөө эле балдар менен бир айдын ичинде 1000ден 8000ге чейинки курт кумурскаларды, май саратанды, чегирткелерди жеп жок кылат экен. Демек, айыл чарба зыянкечтерин жеп өз кезегинде адамга дагы пайда келтирет десек болот. Ошондой эле шурка же болбосо ары жечүүлөр дагы өз кезегинде ушул курт кумурскалар менен азыктанып, омурткасыз жаныбарлардын түрүн жөнгө салып турат десек болот. Мындан сырткары канаттуулар кемирүүчүлөр менен дагы азыктанат. Айталы, күйкөлөр, мисалы чычкандар, момолой чычкандар, келемиштер менен азыктанат. Ошол эле кезекте булардын түрүн жөнгө салып турат. Же болбосо үкүлөрдүн сүйүктүү азыгынын бири дал ушул чычкан сымалдар. Алар чычкандар, келемиштер менен азыктанып, аларды тек гана жайкысын кармап жешпестен, кышкысын да кармап жейт. Демек, өз убагында ушул кампалардагы дандар менен азыктанган чычкандардан сактануу үчүн дал ушул кемирүүчүлөр менен азыктанган канаттуулар дагы адамга зор пайда келтирет экен. Мындан сырткары канаттуулар жаратылыш санитарлары болуп саналат. Айталы, канаттуулардын ичинен жорлар, кузгундар, тарпчылар, булар ушул талаа түстөгү, тоолордогу өлгөн жандыктар менен азыктанышып, деги эле жаратылышты тазалоодо алардын ролу чоң болуп эсептелинет. Ошондой эле канаттуулардын айрымдары өсүмдүктөрдү чаңдаштырат. Мисалы, силер көрүп турган калибри чымчыгы бир күндө 100дөгөн гүлдүү өсүмдүктөрдү чаңдаштырат. Демек, аны менен катар өсүмдүктөрдүн көбөйүшүнө чоң салым кошот десек болот.
Мындан сырткары өсүмдүктөрдү таратууда дагы канаттуулардын ролу чоң. Себеби канаттуулар, мисалы токойлордо дал ушул мөмө жемиштер уруктар менен азыктанып, алар заңдаган маалда башка жерлерге ушул уруктардын таралышына көмөкчү болот. Ошондой эле мөмө жемиштерди, уруктарды жеп жаткан маалда дагы алардын алыс ыргышына дагы көмөкчү болот. Себеби бул мөмөнүн ичиндеги уруктар өз кезегинде эрибейт дагы, заңы аркылуу башка жерге түшөт дагы, ыңгайлуу шарт келсе, ал өсүмдүк өсүп чыгып таралууга мүмкүнчүлүк алат. Эми силер менен канаттуулардын жаратылыштагы ролу жана ошондой эле адамдын жашоосундагы ролуна тасманын жардамы аркылуу таанышып көрөлү. Канаттуулардын түпкү теги мындан 150 миллион жыл мурун жашаган Археоптерикс деп аталган жандык болгон. Себеби бул жандык сойлоп жүрүүчүлөргө дагы, канаттууларга да окшош белгиге ээ болгон. Бүгүнкү күндө канаттуулардын 9000ден ашык түрү белгилүү, алардын баардыгы жумурткадан тиричилиги башталган десек болот. Себеби алардын жумурткасында дал ушул түйүлдүктүн өөрчүп жетилиши үчүн запастык азык зат дагы, суу дагы, аба дагы бар. Алардын түйүлдүгү жумуртканын ичинде өөрчүп жетилгенден кийин акырын гана сыбызгыган үн чыгат. Ал үнү алар жетилип сыртка чыккан соң кубулжуган түрдүү мукам оондорго айланат. Булар мындай кыйкырыгы же сайрашынын жардамы аркылуу бул аймактын бош эместигинен кабар берет, ошондой эле ургаачысына жагуунун иретинде ырдап жатат десек болот. Ал эми адамдар үчүн бир топ чыгармалардын, ырлардын жана оондордун чыгышына түрткү болгон десек дагы болчудай. Ошондой эле тирүү организмдердин биргелештиктеринде, азык чынжырында канаттуулардын дагы ролу чоң болуп эсептелинет. Себеби алар күчтүү звено, өз кезегинде башкаларга азык болуу менен катар эле жырткыч канаттуулар башкаларды дагы азык кылат. Канаттуулардын ичинен биз жана айтып өттүк, колибри деп аталган чымчык гүлдүү өсүмдүктөрдү чаңдаштырууда ролу чоң деп. Канаттуулардын зат алмашуу процесси өтө ылдам. Мисалы кичинекей чымчыктар өзүнүн салмагында азыкты бир күндө жесе, ал эми жырткыч чымчыктар болсо өзүнүн салмагынан 2-3 эсе көбүрөөк азык жейт. Эгерде адам менен салыштырсак, анда адам бир күндө 100 гамбургер жегенге барабар. Мындан сырткары чымчыктардын зат алмашуу процесси ылдам, аны менен катар кан айлануусу дагы өтө ыкчам. Алардын денесинин температурасы 48 градуска чейин жетет. Эгерде адамдык менен салыштыра турган болсок, анда адамдар мындай кан айлануу, зат алмашуу процессинин натыйжасында күйүп кетмек. Канаттуулар учууга жөндөмдүү жандыктар. Алардын учуу жөндөмдүүлүгүнө адамдар байыртадан эле көз артып, учууга аракет жасап келишкен. Дал ушул аракеттеринин ийгилигинин акыбети кайтып, бүгүнкү күндө адамдар учактардын түрдүү түрлөрүн алып, алардын баардыгын өз турмушунда кеңири пайдаланып келет. Учактарды жасоочулар, деги эле учкучтар баардыгы канаттуулардын түзүлүшүнөн тартып, алардын учуп бара жаткандагы, конгондогу кыймылдарын жана ошондой эле канаттуулардын тобу менен жүргөндөгү кыймылдардын баардыгын окуп үйрөнүшөт. Себеби канаттуулардын жашоосунан улам учактардын түзүлүшү дагы, кыймылы дагы алынган. Ошондой эле канаттуулардын куш жүндөрүн биз жашообузда кеңири пайдаланабыз. Мисалы, алардын куш жүндөрүнөн олпок төшөктөрдү, жаздыктарды жасайбыз. Ал эми канаттуулар болсо өзлөрүнүн куш жүндөрүн мезгил менен түлөгөндөрүн алып салып, аларды тартипке келтирип тарап турат. Мисалы, ушул куш жүндөрүнүн экинчи катардагы кылчаларынын илгичтери бар. Алар бири-бирине кыналышып, куш жүндөрүнүн желпүүрлөрүн пайда кылат. Ал эми биз ушул түзүлүштөн кадимки жашообуздагы зыдырманын түзүлүшүн алып, күндөлүк турмушубузда кеңири пайдаланабыз. Өзгөчө сууда жашаган канаттуулардын чычаң безинен май бөлүнүп чыгат. Дал ушул суюктукту алар денесине сүйкөшөт. Натыйжада суу куш жүндөрүнө жукпайт. Адамдар да дагы сууда кийүүчү кийимдерди тигүүдө жана алардын технологиясын иштеп чыгууда дагы ушул мүмкүнчүлүктү эске алышат. Биздин аспаптарыбыз түрдүү кызматты аткарган сыңары канаттуулардын тумшуктары дагы ар түрдүү функцияны аткарат.
Башкача айтканда, канаттуулардын тумшуктарынын формасын карап туруп эле алардын функциясын же эмне азык менен азыктанаарын билүүгө болот. Мисалы, тоңкулдактар, тотугуштардын тумшуктары ар бири өзүнүн жеген азыгына байланыштуу. Өзгөчө тумшуктардын түрдүү формалары бул сууда жашаган же суу менен жашоосу байланышкан канаттууларда ар түрдүү жана көп болуп эсептелинет. Мисалы, алардын ичинен тумшуктары кыпчуур сымал же пинцет сымал ичке болгонунан тартып, көлөмдүү кадимки торчо сымал чоң болгон тумшуктары дагы бар. Алардын жардамы менен алар сууда жашаган түрдүү жандыктарды фильтрлеп же чыпкалап жей алышат. Айрымдары суунун тереңиндеги аш болумдуу заттарды, жаныбарларды чыпкалап жешсе, айрымдары учуп бара жатып эле суунун үстүндөгү азыктар менен азыктанышат. Демек, канаттуулардын тумшуктарынын формасын карап туруп эле алар эмне азык менен азыктана тургандыгын билип алсак болот экен. Канаттуулардын жөжөсү жумурткадан чыккандан кийин эле алардын куш жүндөрү түзө эле калбайт. Адегенде ал мом сымал зат менен капталып турат дагы, абада кургап, анан үлпүлдө куш жүндөрүнө айланат. Ал өз кезегинде денесинин температурасын сактап турат. Дал ушул куш жүндөрүн байыркы мезгилдерде ар түрдүү ритуалдарды аткарууда баш кийимдерин жасалгылоо үчүн пайдаланышкан. Себеби баш кийимдеринде куш жүндөрүн тагуу менен куштар сымал касиеттерге, эркиндикке ээ болобуз деп түшүнүшкөн. Куштардын ичине мисалы тоостордун куш жүндөрүн алып көрөлү. Алар өтө көркөмдүү. Бул куш жүндөрү өзгөчө эркектеринде жакшы өрчүгөн. Эркектери дал ушул куш жүндөрүнүн жардамы аркылуу ургаачылардын өзүнө көңүл бурдура алышат. Деги эле канаттууларда ургаачылардын өзүнө көңүл бурдуруу өтө жогорку деңгээлде десек болот. Кадимки эле спектакльди көрүп тургандай, же болбосо сахнадагы артисттер түрдүү кыймыл-аракеттерди жасап жаткан сыңары алардын бийлери жана кыймыл-аракеттерине кылдаттык менен шашпай көңүл бөлүп кызыгуу менен карап отурсак болот. Демек, булардын кыймыл-аракеттерин дал ушул жыныстык тандоонун негизинде өтө ар түрдүү болуп эсептелинет. Бул кыймылдардын бардыгы ургаачысына жагуунун аракети. Демек, канчалык бийчи, кооз, кыймылдуу болсо, ургаачылары тарабынан ошол эркеги тандалып алынат. Мындан сырткары канаттуулар чоң чеберчиликке ээ. Өзгөчө Африкада жашаган мындай тикмечи чымчык өзүнүн уясын курууда жогорку чеберчиликти пайдаланат. Башкача айтканда, бул өсүмдүктөрдүн ичке сабактарын алып келип, аларды бири-бирине тепчип өткөрүп, кадимкидей эле уясын токуп чыгат. Мындай түтүк сымал уясы өз кезегинде өзүнүн балапандарын душмандарынан коргойт жана анын ичинде ыңгайлуу шартта балапандарын өсүп чоңоюшуна шарт түзөт. Дал ушул мүмкүнчүлүктү адамдар да кадимкидей себеттерди токууда пайдаланып келишет. Ошондой эле мисалы мешчи чымчыктын уясынын түзүлүшүнөн улам биз кадимки эле карападан ар түрдүү буюмдарды жасоого идея алсак керек. Ошондой эле үй курууда жарчы чабалекейлер бизге чоң жардам берсе керек деп ойлойм. Себеби алар кадимки эле кыштыкын алыштыра койгон сыңары топуракты шилекейлердин жардамы менен ылайчылап, алардын жардамы аркылуу өз үйлөрүн конус сымал кылып курушат. Мынакей жалпы эле адамдын жашоосундагы жана жаратылыштагы канаттуулардын ролу тууралуу маалымат алып алдык. Эми кезектеги суроого жооп алып көрөлү. Сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Биринчиси калибринин тумшугун көрүп турасыңар. Экинчиси фламингонун тумшугу, үчүнчүсү бүркүттүн тумшугу, төртүнчүсү шила клювка деп аталган чымчыктын тумшугу. Эми суроого назар салалы. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы суу үстүндөгү омурткасыздар менен азыктанат деп ойлойсуңар? Биринчиси Асы, же болбосо калибри, экинчиси Бсы, бул фламинго, үчүнчүсү бүркүт экен, төртүнчүсү болсо шила клювка экен. Кайсынысы суу үстүндөгү омурткасыздар менен азыктанат деп ойлойсуңар? Башкача айтканда, тумшуктардын түзүлүшүнө карап, силер кандай жол менен азыктанаарын билсеңер болот. Анда силер менен туура жоопко кайрылалы. Жообу бул төртүнчү экен. Гсы, башкача айтканда, шила клювка бул суу үстүндөгү ар түрдүү омурткасыз жаныбарлар менен аш болумдуу заттар менен азыктанышат. Көрүп турасыңарбы сүрөтүндө? Тумшугу өйдөнү карай кайкалап турат дагы, анын жардамы менен суу үстүндөгү омурткасыз жаныбарлар менен азыктанууга өтө ыңгайлуу болуп эсептелинет.
Ошентип балдар биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө бакма канаттуулар жана канаттуулардын жаратылыштагы жана адамдын жашоосундагы ролу тууралуу маалымат алдык. Сабакка көңүл бөлгөнгөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.